Uşu машинаны өткөзө албай үйдө тополоң жаңжал, аялым өкөз ача кетип аялым кетти үйүнө. Техосмотрда бизде өткөрбөй жатат. 10 июльдан тартып Кыргызстанда чет өлкөлүк номер менен жүргөн унааларды акыркы жолу мыйзамдаштыруу мүмкүнчүлүгү берилди. Бирок ондогон айдоочу Армения номерлүү унааларын легалдаштыра албай жаткандыгын айтып, BBC Кыргыз кызматына кайрылды. Биздин ЕСке кирген өлкөнүн машинелери эркин жүрүүгө укуктуу делген. Анан ошондон кийин мен дагы ошондон кийин сатып алган болчумун. Сатып алып, азыр былтыр президентибиз легализацияга жарлыгы чыккандан кийин өткөзөлү десек, бизге тилекке каршы өткөзгөн жок. Мындан улам Армения номерлүү унаанын ээлери быйыл жазында Ошто президент эл менен жолукканда жагдайын айтып, жардам сурап чыгышкан. Ең кызыгы биз ошол өтпөй аткан, өтө албай аткан убагыбызда биздикиндей эле автоунаалар өтүп алышты. Алардын тааныштары бар экен дейт. Сен жооп берчи мага. Булар ошол жактан солго перекетке кылып туруп алып келип атпайбы? Сол рулду алып кириш керек да бизге. Неге проблема кылып атасыңар? Ал жерде болсо булардын сертификат кагаздары керек да, оң жактан солго которулду. Баары мыйзамдуу болгон деп. Техникалык туура келет деген. Кагаздары жетишти. Кагаздары жок болот. Азыр эми дагы эме беребизби буларга? Буюрса жарлык даярдалып атат, сизге киргизебиз. Түшүндүңүз, Уктап жатпай, уктап жатып албай үлгүрүп калгыла анан. Үлгүрбөй Үлгүрөбүз, биз берген убакытта үлгүрөбүз. 10 июль күнү жанагы өкмөттүн токтому чыкты. Ошол күнү эле барып өткөзүп алайлы, кечикпей деп барсак, тилекке каршы былтыркы эле эме чыгыптыр да, бир да өзгөрүү жок. Президенттин эмеси аткарылбай калдыбы деп биз айран калып атабыз. Чогулгандардын айтымында алардын унаасынын рулу оңдон солго Арменияда которулуп келген. Учурда Кыргызстандын номерин алуу үчүн рулу оңдон солго которулду деген сертификат керек болот. Айдоочулар ал сертификатты кайдан алабыз деп туңгуюкка кептелип турушат. Рульду оңдон солго өткөзгөндөгү сертификат керек дейт. Сертификат алганга биздин мамлекетте жок экен да, андай бир органдар жок окшойт. Биздин тиричилик кыла турган машинабызды ушул эле кредитке алганбыз, бала чака багабыз деп жүрөбүз. Үйгө барсам апам ушат, ушул машинаны өткөзө албай үйдө тополоң жаңжал, аялым өкөз ача кетип аялым кетти үйүнө. Техосмотрда бизде өткөрбөй жатат. Силерге уруксат эмес депчи. Садыр Нуркожоевичке кайрылмакмын. Сиз уктап калба дедиңиз, бирок биз уктабастан келдик, а сиздин ошо министрлериңиз кайра бизди уктатып коюп атат да азырчы. Ал эми унаа ишканасынан рулдук башкаруусу оң тараптан сол тарапка которулган транспорт каражаттары легалдаштырылбай тургандыгын билдиришти. Былтыр жарыяланган биринчи өнөктүк учурунда бийлик 30 миңден ашык унааны мыйзамдаштырып, ага 10 менен башталган атайын номерлер берилген.